көргөзүлгөн да кайсы дармектерибиз бизде көргөзүлгөн ошол боюнча. Эпидемиянын эпкини курчуп бейтаптарга дары абадай зарыл болуп турган мезгилде баалар 3 эсе көтөрүлгөн. Карантинде жөнөкөй бет кап 50 сомго чыкканы коомчулуктун эсинде. Каланын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн фармацевтикалык компаниялар, дарыкана жетекчилери, каржы полициясы жана шаардык мэриянын жооптуу өкүлдөрү тегерек столго чакыртылган. COVID-19 жана пневмония оорусун дарылоого керектелүүчү дарылар, медициналык каражаттардын чет өлкөдөн келүүдөгү кыйынчылыктары талкууланды. Дары-дармектин 90% Орусия, Европадан келгендиктен каржылык төлөө евро менен жүргүзүлөт. Баанын туруктуу сакталбашы ушундан улам болуп жатканы айтылды. Эл арасында баягы биз түшүнүксүздүктөр пайда болуп калды. Дары-дармек жаатын иштеген кесиптештерибиз баягы чоң акчаларды пайда кылып калды, иштеп калды деген жок. Бизде бул жерде отургандар орточо бир 20-25%ке чейин биз кошумча өзүбүздүн баягы салык төлөш үчүн, өзүбүздүн кызматкердин айлыгын төлөш үчүн ошончо эле кошобуз, көп кошпойбуз. Аренданы, ижараны төлөш үчүн ошолор баягы расходторубуз бар, ошону жабабыз. Аны өзүбүздүн прибылибизди коюш үчүнчү. Кээ бир учурларда ошол эле дары-дармектер Турциядан алып келип калган кезде 2000 сомго болот. Бул жакта официально келген баасы 4000 сом болуп калат. Ошол жерде мисалы чоң түшүнүксүздүктөр пайда болуп калды. Мисалы үчүн 100 позицияны койсо, ошон 100 позиция тендерден өтпөй калып атат да. Биринчи тендер өткөргөндө 30-40 позиция өтүп калып атат. Биздин мекемелер кайра тендер берип атат. Кайра ушинтип улам тендер берип атып, бизге потребности ошол маалда ала турган маалда фарм компаниялар бизди камсыздай албай калып атат. Буларда да жок болуп калып атат. Ошон үчүн баягы биз тендерге койгондо толук бизге коюлган позициялар өтпөй калып атат да. Фармацевтикалык фирмалардын өкүлдөрү дарыканаларга көзөмөл мыйзамдуу органдардан эмес, керек жарак коомдук бирикмелеринин көп болгонун көтөрүп чыгышты. Алар текшерүүдө негизсиз акча алып ишмердүүлүккө тоскоол болуп жатканы айтылды. Оору күчөгөндө дары баасынын көтөрүлүшүнө жөөөлүү себептерди келтирип, айрым дарыканалар негизсиз акча кошконун дагы өкүлдөр билдирди. Сиздер өзүңүздөр баягы аракетсиздигиңерди көрсөтүп койдуңар да. Балким өзүңүздөрдө анча-мынча минустарыңыздар бар үчүн ошолор айтылбасын, жашырылып калсын дегенден алысмын го. Бирок бир нерседен чочулап айтпай жүрдүңүздөр. Коомдук бирикме по защите прав потребителей анчалык сиздерди коркутууга укугу жок. Мен ачык эле айтып коеюн. Подсказка кылган укугу бар. Минздравга ушундай азыр шаарда Атайын инспекция по защите прав потребителей деген мамлекеттик орган жок экен. Антимонопольный комитет менен ДЛОнун жетекчилери жаңыланып турушулар менен биргеликте мен да мындан ары как коомдук бирикменин жетекчиси катарында момундай иш алып барайын деп сиздерге сунуш берип атам деп Минздравга каткана сунуш гана бере алат. Улуттук маанидеги медициналык дары-дармектерге атайын 4-чү протокол иштелип чыккан. Анда COVID-19 жана пневмонияга керектүү дарынын 4 түрү камтылган. Шаардын ооруканаларында жана жеке компанияларда 2-3 айга жетчү кору бар. Дарыга бааны ашыкча кошкондорго жаңы 205-чи берененин негизинде 7000ден 28000 сомго чейин айып салынат. Ооруканалар жеке фармацевтикалык фирмалар менен бирдиктүү иш алып баруусу сунушталды. Дарынын сапатын, жарандардын кайрылуусун кабылдаган укуктуу өкүлүнүн иштөө чабал. Дүйнө жүзүндө жок. Мен эми жаңы эле келдим, экинчи ай болуп атат мен иштегениме. Мен ага чейин кандай болгонун экенин мен билбейм. Экинчи ай эле иштеп атам жетекчи болуп. Буга чейин көтөрүлгөндө эң негизги себептери биз бүт дүйнөдө болбоду бул пандемиячы. Ошон үчүн ошол мамлекеттер дагы дарыны өздөрүнөн ашпай, ашканын ушундай кымбат баада бизге Кыргызстанга сатып атты да. Жок, факты мага арызданып эч ким келген жок. Эгер арызданып келсе, андан биз Минэкономикага барып, ошол жерден направление алып, анан барып текшергенге акыбыз бар. COVID-19дун божомолдонгон жаңы толкунун министрлик февраль-март айында катталуусун маалымдаган. Республикалык штаб ар бир жергиликтүү бийликке даярдануу тапшырмасын милдеттендирген. Калаада 15 күндөн бери вирустун жаңы учуру катталган эмес, жаңы инфекциялык ооруканага 280 орун түзүлүп, комплекстүү иштөөгө даярдык толугу менен көрүлгөн. Негизинен азыр биз дарыкана компанияларына көптөгөн запастарды кылып алдык. Жаңы толкун башка мамлекеттерде катталып, азыркы учурда ошо Казакстанга чейин жетип келди да. Эми ал бизге жетпейт деген кепилдик жок. Ошон үчүн биз азыркы күндөрү ошол жаңы штаммдагы вирустун келишине ар түрдүү ар жактан даярдыктарды көрүшүбүз керек. Биз бул боюнча биздин тажрыйбабыз бар. Биринчи, экинчи толкундагы болгон өткөн иштерибиз боюнча
азыркы күнү биздин бардык ошол ковид боюнча күрөшүү биздин Ош шаардык инфекциялык балдар ооруканасында жүрүп жатат. Жыйындын соңунда фармацевтикалык фирмаларга ар бир дарынын баасын электрондук базага киргизүү сунушталды. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Доступный болуш керек да, Спрос болуп атат, анткени врачтар жазбай атат. Үчүнчүсү дагы эле айтып кетелик, баягы биздин рыноктун өтө кичине болгонубуз, анткени баягы Кыргызстандын эли 6 миллион, Россиянын эли 150 миллион, Казакстандыкы 20 миллион, Өзбекстандыкы 35 миллион болгон үчүн ар бир позиция Кыргызстанда алып келгендерге объемга жараша бир кандайдыр бир арзандатуу берилет, ал арзандатуу бизге көп берилбейт. Же чоң көлөмдө алыныш керек да. Анан ошого бир эле производитель баанын бир 5 баасы болушу мүмкүн, анткени биринчиси бул баягы бирөөсү Казакстандан аткезичилик жол менен алып келсе, ошол эле Кликсан арзан болушу мүмкүн. Анан азыркы баягы бир чоң көйгөй болуп калды, бизге дагы чоң сөз тийип калды. Мисалы биздин шоу дүйнөдөгү бир эжекелерибиз бар. Баягы ошол эле дарыны мен Турциядан алып келдим, Турциядан алып келген үчүн баягы 2 эсе арзан деген сөз болуп калды. Ал негизинен Турцияда арзан, бирок Кыргызстанга бериле турган баасы кымбат. Аны бажыда иштегендер дагы билет, потому что биз көбүнчө инвойсту көрсөтөбүз. Инвойс негизинде биз канча орточо үстүнө кошуп атканы деле белгилүү болот. Бизде ошол көйгөй болуп калды. Андан кийин эл арасында баягы биз түшүнүксүздүктөр пайда болуп калды. Баягы дары-дармек жаатында иштеген кесиптештерибиз баягы чоң акчаларды пайда кылып калды, иштеп калды деген жок. Бизде бул жерде отургандар орточо бир 20-25%ке чейин биз кошумча өзүбүздүн баягы салык төлөш үчүн, өзүбүздүн кызматкердин айлыгын төлөш үчүн ошончо эле кошобуз, көп кошпойбуз. Аренданы, ижараны төлөш үчүн ошолор баягы расходторубуз бар, ошону жабабыз. Аны өзүбүздүн прибылыбызды коюш үчүнчү. Кээ бир учурларда ошол эле дары-дармектер Турциядан алып келип калган кезде 2000 сомго болот, бул жакта официально келген баасы 4000 сом болуп калат. Ошол жерде мисалы чоң түшүнүксүздүктөр пайда болуп калды. Андан кийин эл арасында дарыканалардын иштегендерине чоң баягындай чоң залал тийип калды. Кийинкиси болсо бул дармегибиз жеткидей бир 2 ай 3 айга. Бирок ошол эле былтыркы жылы, мурдагы жылдарга салыштырма алганда баасы кичине көтөрүлгөн да, баасы сатып алынган. Азыркы маалда бул фармкомпаниялар айтып атпайбы, бизде аябай запасыбыз көп, бир позициядан запасыбыз көп, бир позициядан запасыбыз азыраак болуп калды деп. Бирок биз больницалар сатып алганда биз только ушул сатып алуулар мыйзамынын негизинде гана сатып алабыз. Только тендер аркылуу алабыз да. Бирок баалар кичине өскөнү байкалды. Мурдагы жылга салыштырмалуу былтыр повышение менен алдык. Бул жерде жана айтып кетти, бир эле дарынын аттары да өзгөрүп, бирок ичи составы бирдей болгон дарыларчы. Ооба. Ошол боюнча кандай сиздерде жүргүзүлгөн политика саясат? Эми бул жерде могу Минздравдын бекитилген 4-версиясы бар, клинический протокол. Эми ошол эле Кликсанды алсак, Кликсан жок болсо, биздин больницаларда эми ар бир Кликсан кымбатыраак болсо, ошол мезгилде Энексапарин бар болуп аткан да. Эми ал баасы төмөнүрөөк. Действительно эми багы акча каражатка келгенде мекемелер, больницалар багы доступность жагын алыш керек да. Акча каражат деле бизде көп эмес, эсептелүү. Эми именно Кликсан жок болсо деле берки заменяющийлери бар да биздин больницаларда. Ошол баягы тендерге бергенде Кликсан жок болбаса, Энексапаринди алганга мүмкүнчүлүк барбы ошол сиздердин? Мүмкүнчүлүк жок, алга мүмкүнчүлүк бар. Биздин больницалар тендерге объявление бергенде мында көп эле жанагы моменттер болуп атат. Биздин мисалы үчүн 100 позицияны койсо, ошон 100 позиция тендерден өтпөй калып атат да. Биринчи тендер өткөргөндө 30-40 позиция өтүп калып атат. Биздин мекемелер кайра тендер берип атат. Кайра ушинтип улам тендер берип атып, бизге потребности ошол маалда ала турган маалда фармкомпаниялар бизди камсыздай албай калып атат. Буларда да жок болуп калып атат. Ошон үчүн баягы биз тендерге койгондо толук бизге коюлган позициялар өтпөй калып атат да. Ошондой көйгөйлөр бар. Боюнча жалпы саламат сактоо министрлигинин саясаты барбы ошо фирмаларга мынау дарылар бизге объем керек деген. Булар ошол жараша алып келет да.
заводдордончу ушундай саясат барбы? Эми ар бир клинический протокол чыкканда, ар бир версиясы чыкканда, ал жерде дары дармектердин тизмеси бекилет да. Ошону департамент лекарственного обеспечения фармкомпанияларга жеткизсе керек, жеткизет. Жеткизгенде анан бирок булар өздөрү айтып атпайбы? Бир дарыны алып келишке бизге минимально 2 айдан 4 айга чейин убакыт кетет деп атпайбы? Ошол жерде момент ошол жерде болуп калып атат да. Түшүнүктүү. Анда сөздү жеке фарм компанияларга берсек, бұл бойынша өздерінің пікірлерін айтып кетті.